Кутмантаңыздар менен урматтуу радиоочулар, биринчи радионун таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы түзөө доктурларын улантууда. Студияда Гүлжан Каражанова, ал эми режиссердук пультта Дилбар Капарова башкарууда. 10 октябрдан баштап пенсионерлер пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүнө 38% кошулуулар менен алып баштады. Социалдык фонддон билдирилген маалыматтарга ылайык, кечээ күнү пенсиясын карта менен алган пенсионерлер алып баштаса болот. Башка кызмат көрсөтүүлөр менен алган пенсионерлер дагы бар. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиялардын камсыздандыруу бөлүгүнүн өлчөмдөрүн индексациялоо жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 30 000 сомго чейинки пенсиялар үчүн индексациялоо коэффициенти өлчөмүндө белгиленип, тагыраагы 30 000 сомго чейинки пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү орточо 38%, бирок 500 сомдон кем эмес өлчөмүндө көбөйгөн. Студияга социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Мухамбетов чакырылды. Жеңиш Уркалыевич, студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ардактуу радиоочулар, албетте биздин уктуруубуз түз эфирде өтүп жаткандыктан белгиленген тема боюнча өзүңүздөрдөн дагы суроо сунуштарыңыздар болсо биз кабыл алабыз. Ал үчүн биздин 39 21 90 0502 39 21 90 номерлерибиз иштеп жатат. Мындан сырткары биз азыр саат 8ден баштап биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан онлайн чыгып атабыз. Мүмкүн болсо ал жактан дагы суроо сунуштарыңыздар болсо жазып койсоңуздар, Жеңиш Уркалыевич жооп бермекчи. Жеңиш Уркалыевич, мына биз айтып атабыз, ошо жыл сайын негизи эле пенсия 1 октябрдан баштап жогорулап келет эмеспи? Мына быйыл болсо камсыздандыруу бөлүгүнө көбөйүп атат. Мына 10 октябрдан баштап буга чейин айттыңыздар эле, алып баштайт деп. Мына ушулар тууралуу айтып берсеңиз, кечээден баштап ким канчалык пайыз менен мындай кошулуулар менен алып баштады? Эми жалпы алганда президентибиздин жарлыгына ылайык 13 сентябрда жарлыкка кол коюлган. Ошого ылайык биз кайра эсептөө иштерин жүргүзүп, бардык пенсионерлердин пенсияларынын камсыздандыруу бөлүктөрүнүн 38%га жогорулаттык. 30 000ге чейинки пенсияларды, анан эң төмөн жогорулатуу 500 сомдон кем эмес деген шартта көбөйтүлдү да. Анан бул пенсиянын көбөйтүүгө каржылоо булагы болуп, пенсиялык фонддун каражаттары толугу менен берилип атат. Анткени быйыл республикалык бюджеттин эсебинен көбөйтүү болгон жок. Былтыр билесиздер, пенсиянын базалык бөлүгү бир алгылыктуу өлчөмгө көбөйүп 3170 сомго чейин көтөрүлгөн. Ага чейин 1780 сом эле, анан былтырдан кийин 3170 сом болуп калды. Жалпысынан республика боюнча 765 000 пенсионерибиз бар азыркы күндө. Ошолордун пенсияларынын камсыздандыруу бөлүктөрү 38%га көбөйдү. Эми орточо эсеп менен алганда буга чейин пенсиянын жалпы орточо өлчөмү республика боюнча 7658 сом деп атканбыз. Анан бул көбөйтүүдөн кийин алдын ала эсептелер менен 1692 сомго көбөйүп 9354 сом өлчөмүндө болот деп атабыз. Бул пенсионердин жашоо минимумунан бир топ жогору. Анан бул каржылоо булагы пенсиялык фонддун каражаты болгондуктан 3 айга алдыда турган октябрь, ноябрь, декабрь айларына 3 миллиард 900 миллион сомдун тегерегинде акчага сарпталат деп атабыз. Эмки жылга 16 миллиарддан ашыгыраак кошумча каражат талап кылынат. Бирок мунун бардыгы бюджетте каралган, социалдык фонддун. Анткени биз жыл сайын жылдын башында үстүбүздөгү жылга бюджет бекитебиз жогорку кеңеш аркылуу. Ошондуктан каражат бар. Мына кечээ күндөн баштап айтып кеттиңиз. Бизде эмнеге 10 число деп баары сурай беришет. Анткени ушул датага карата камсыздандыруу төгүмдөрүнүн басымдуу бөлүгү ушул датага келип түшөт да. Анткени өтүп кеткен ай үчүн камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнөт да, ошол камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен анан пенсияларды каржылап баштайбыз. Пенсиялык фонддун каражаттары топтолгондон кийин эле кайра кийинки күнү эле пенсияны төлөөгө жумшалат. Ошондуктан ушул нерсени дагы эске алып коюңуздар. Анан 10 числода биз банк эсептерге котордук бардык банктарга. Ал эми банк кызматы кечтен баштап, түштөн кийин бүгүндөн баштап ошо эсеп кысабына түшүрүп атат ар бир пенсионердин. Ошон үчүн ушул жактан алып атып карап көрүңүздөр. Анан кандайдыр бир маселе суроолор болсо, социалдык фонддун аймактык
башкармалыктарына кайрылдыңыздар. Анткени сиздердин пенсиялык иш кагазыңыздар толугу менен аймактык башкармалыктарда турат. Ар бир адамдын пенсиясынын эсептелиши ар кандай болду. Ошондуктан баягы мен кошунам менен чогуу иштедим эле, бирдей алчу элек, мындай болчу эле деген суроолор аябай көп болуп атат да. Анан бул жерде ар биринө жеке эсептөө жүргүзүлгөндүктөн эки адамдын пенсиясы окшош болбойт. Ошондуктан туура түшүнүп, ошону туура кабыл алыңыздар. Бирок эң төмөнкү өлчөмү эгер толук пенсия алып аткан болсо 500 сомдон кем эмес кошулат. Ошондо сиздин сөзүңүзгө таянсак, бүгүндөн баштап карта менен алып башташат. Кээ бир пенсионерлерибиз кечээки күндөн баштап алып баштады. Анткени банктык кызматтарда ар кандай иштейт экен. Кээ бир банк эртерээк, кээ бирөө кечирээк болуп атат. Анан ал эми почта кызматы болсо баягы буйрутмаларга жаңы өлчөмдөр коюлуп келинди. Буюрса графика жараша ошол кечээден баштап 25-числого чейин убагында төлөп бергенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Почта кызматкерлеринин жана жеткирип берүүлөрү мындан сырткары банк аркылуу да жеткирип берилет. Мисалы үчүн пенсионерлердин баары тең эле бирдей эле мындай алганга дагы мүмкүнчүлүгү жоктору бар эмеспи? Ошондой болгондо демек 25-октябрга чейин. Анткени бул жерде мындай да почта кызматы ак акчаны көтөрүп жүрүп атышат да. Алып жүргөндүктөн бул жерде кооптуулугун да карашыбыз керек экен. Ошондуктан алардын ар бир почта кызматкерине бере турган каражаттын лимити бар экен. Ошого жараша булар мисалы үчүн бир күндө көп сумманы жеткизип бере албай калышы мүмкүн деген эме менен алардыкы күнүмдүк белгиленген ченем бар. Ошого жараша айыл кварталдар менен көчөлөр менен бөлүнүп ошентип төлөнүп берилип келет. Бул башынан эле ошондой. Анан почта кызматынан алгандардын пайызы азайып баратат. Анткени эми баягы заманбап жаңы технологиялар чыгып, ошого жараша карта менен алгандардын каалаган суммасын ала тургандардын саны көбөйүп атат. Пенсияга чыгып атканда эле биз банктан эсеп ачып келгендер да көп. Анан почта кызматы болсо баягы бара албагандар, үйүнөн чыга албагандар бар да, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар. Алардыкын болсо үйүнө картаңдардыкын үйүнө жеткизип беришет. Почта кызматына дагы, банк кызматына дагы пенсиялык фонддун эсебинен жеткизгендиги үчүн тийиштүү бир суммадагы каражат төлөнүп берилет. Пенсионерлерибиз дагы мына ушул маалыматтардан кубануу менен кабыл алып атат. Алгандары бар экен, ала электери бар экен, бүгүн барып алабыз дегендери болуп атат. Анан кийин бул жолу камсыздандыруу бөлүгү көбөйтүү, буга чейин базалык бөлүгү көбөйгөн, дебем канткенде биз пенсияны көп алабыз деген сыяктуу дагы бир ой жүгүртүүлөр болуп атат. Мындай эл арасында дагычы, демек пенсияны көп алыш үчүн көбүрөөк иштеш керек дегендейчи. Ооба. Негизи пенсиялык системанын азыркы учурдагы колдонуудагы мыйзамдын өзүнүн аталышы деле ошентип аталат да. Эмне үчүн мурдагы пенсиялык камсыздоо деген сөз бар болчу да. Анткени мамлекет тарабынан баягы чогулган салыктын эсебинен эле бир бөлүгүн ошол пенсияга союздун маалында ошондой болуп бөлүнүп келген. Анан союз таркагандан кийин пенсиялык фонд өзүнчө болуп, ар бир мамлекеттик өзүнчө болуп бөлүнүп кетти. Мына үстүбүздөгү жылы буюрса быйыл социалдык фонддун 30 жылдык мааракеси болгон турат. Алдыда 19-октябрда биздин кесиптик майрамыбыз, профсоюздар жана социалдык кызматкерлердин күнү. Ошол күнгө карата биз дагы жакшы бир маанайда пенсионерлердин пенсиясын убагында төлөп, жарык жүзүбүз менен майрамды тосуп алсак деп атабыз. 30 жылдын ичинде бир топ өзгөрүүлөр болду. Мен айтып кетпедимби, камсыздандыруу төгүмдөрүн баягы союз таркагандан кийин ар бир мамлекетке берилген эмес. Ошол акча каражаты ошол убакта төлөнүп кетип, баягы бир тыйындан баштап чогултулган фонд деп айтсак болот да. Анткени пенсиялык фонд биринчи Кыргызстандын пенсиялык фонду болуп түзүлгөн. Андан кийин барып анан социалдык фонд болду да. Анан азыр билесиздер, 19-жылдан баштап камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо, аларды административдик отчеттуулук эсеп кысабынын баары салык кызматы тарабынан жүргүзүлөт. Анткени бул бир орган жыйнап, бир орган топтосун деген мааниде. Анан ошол жылдары 340 миллион тегерегинде эле бюджетибиз болсо, азыркы күндө
62 миллиардка жакын бюджет топтолуп атат. Ошондуктан пенсионерлердин саны да өсүп атат. 2009-10 жылдары эле 530 миң тегерегинде болсо, бүгүнкү күндө 765 миң пенсионерибиз бар. Улам жыл өткөн сайын көбөйүп атат. Баягы эми согуш учурунан кийинки убакта балдардын төрөлүшү дагы демографиялык өсүш болгон. Ошондуктан ошого байланыштуу болуш керек. Анан биздин пенсионерлерибиз жашоо узактыгы да узарып атат. Бул дагы бизди кубантып атат. Анан бирок каражатыбыз бар, төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ушул күндөрү бир аз биз эмени кечирээк эсеп кысапты кечирээк кылып калдык. Анан бирок ошентсе дагы биз 10 числого толук эсептеп бүтүп, банкка которуу жолу менен которуп бердик. Эми азыр болсо почта кызматына өзүнүн графигине бөлүп жиберип атабыз. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн пенсия тууралуу уктуруубуздун жүрүшүндө сөз кылуудабыз. Камсыздандыруу бөлүгүнө кошулган сумма менен 10 октябрдан баштап пенсия бериле баштады. Студияда социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Мукамбетов, биздин азыр түз байланышта угарманыбыз бар экен. Суроосун кабыл алсак, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Сиздерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан Алманбек, коомдук ишмер. Мен эл арасында көп жүрөм, эл менен көп байланышам. Анан ошол пенсия минимальный, Садыр Жапаров минимальный пенсияга жеткиребиз дедиле. Ошол мисалы ар түрлүү себептер менен, мисалы жашоо муктаждыгы менен кичине пенсияга илинип калгандар бар да. Ошолорду эми хотя бы минимальный пенсия кылып бир 7-8, 9-10 миңдин тегерегинде болсо, ушулардын 10 продуктусу жашоо минимумуна расходтору жабылат эле да. Ушуга жетпей атышат. Эми ар бирине индивидуальный подход болот. Мен түшүнөм сиздерди. Эми көп алгандарга көп кошо бербестен, андан көрө ылдый жакты өйдө көтөрүш керек да. Сиз кандай дейсиз? Ушуга жооп бериңизчи. Рахмат сизге. Рахмат сурооңузга. Бул негизи бир топ жылдын аралыгында мен бул системада ушу 30 жылдык болуп атса, бир 28 жылдан бери иштейм. Ошондуктан биз билебиз кандай кыйынчылыктар менен пенсиялык фонд түптөлүп, кандай кыйынчылыктар менен пенсиялар төлөнүп келген. Билесиздер, 4-5 айлап төлөбөй, кечиктирип төлөгөн убак болгон, материалдык бир немелер менен, материалдар менен төлөнүп келген учур болгон, акча каражаты жетпей. Эми азыр Кудайдын кулагы сүйүнсүн, пенсия 2002-2003 жылдардан бери нак акча түрүндө гана төлөнөт. Туруктуу. Пандемиянын убагында да биз эч үзгүлтүккө учуратпастан төлөп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анткени ар кандай кырдаал, ош когалаңында дагы биз пенсияларды убагында жеткирип бергенге болгон аракетибизди жасап келебиз. Ошондуктан азыркы күндө мен ойлойм, пенсиялык фонд стабилдүү, туруктуу бир иш алып барып атат деп. Бирок сиз айтып атасыз, эми аз алгандарга көбүрөөк, көп алгандарга азыраак кошсоңор болбойбу деп. Бул жерде дагы мен жана айтып бараттым эле, пенсиялык, мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамы деп кабыл алынган мыйзам. Ошого ылайык камсыздоо эмес, камсыздандыруу. Башкача айтканда, ар бир жадан өзүн өзү камсыздандырыш керек деген сөз да. Биз деле мисалы үчүн үйдү, турак жайды же болбосо автоунааларды камсыздандырып атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле келечектеги пенсиясын өзү камсыздаш керек да. Анан ошондуктан ошол принциптер бир аз туура эмес, теңсиздик алып келип бузулуп калып атат деген учурлар да бар. Сиздин айтканыңызда дагы неме бар, бирок бул жерден социалдык фонд камсыздоо маселесин баягы мамлекет тарабынан былтыр билесиздер, базалык бөлүгү 3170 сом болуп мындай алгылыктуу көбөйдү деп атпайбызбы? Ошон үчүн бул жерде мамлекет тарабынан да бир кандайдыр каржылоо, кошумча бир каржылоо булактары болсо, ошондо гана биз ошого жеткизе алабыз. Атак берип аткан азыркы төлөнүп аткан төлөмдөр ар бир жаранга өзүнө максаттуу мындай пенсиянын өлчөмүн алып келиш керек деген ойдобуз да. Анан ошол эле учурда мен айтып кетпедимби, эң төмөнкү жогорулатуу 500 сомдон кем эмес деп. Биз билесиздер, жыл сайын көбөйтүү жүргүзгөндө ошол
төмөн пенсия алгандардын пенсияларына кепилденген бир өлчөмдөн төмөн көбөйтүү жүргүзбөй келебиз. Мына акыркы жылдары деле 200 сомдон кем эмес, 300 сомдон кем эмес, мына азыркы үстүбүздөгү көбөйтүүдө 500 сомдон кем эмес деп көбөйтүп атабыз да. Бул дагы биз тараптан кылган ушул аракеттерде баягы төмөн пенсиялардын өлчөмү такыр ылдый жакта калып калбасын деген. Мисал үчүн 4,5 миң пенсия алса, мунун ичинен 3,170 сом эле мамлекет тарабынан берилген базалык бөлүк болуп атпайбы? Андан сырткары орто эсеп менен 250 сом тегерегинде компенсациялык төлөм бар электр энергиясынын тарифтерин жогорулаганы байланыштуу. Аны алып салсак, ар жагында калган суммасын 38%ын алган күндө деле ал 500 сомго жетпей калып атат. Ошондуктан бул жерде кепилденген өлчөмү, мисалы үчүн 3 миң, 4 миң сом алгандардыкын 500 сомдон кем эмес көбөйтүп атабыз да. Анан бул дагы кайра бөлүштүрүү системасынын бир туура эмес жагы болуп калат да. Анткени баягы көптөгөн адамдардын пенсияларына көбүрөөк кошулуш керек деген принцип бузулуп калат да. Ошондуктан биз ар тараптуу карап чыгып атабыз ар бир көбөй кайра эсептөөдө. Ошондуктан туура кабыл алыңыздар. Баягы биз дагы максаттуу фонд болгондон кийин ушул фонддун акчаларын туура мыйзам чегинде чектеп, мыйзам чегинде кайра эсептеп төлөп бергенге милдеттүүбүз. Ошондуктан радио угармандар да туура кабыл алат болуш керек. Бирок мына жылдан жылга баягы биздин ишибиздин аркасы менен пенсияны чектөө, документ топтоштуруу жөнөкөйлөштүрүп баратат. Мына мурункудай болуп ар кайсы жактан сурамдарды өздөрү барып издеп таап келбестен азыркы күндө социалдык фонддун аймактык башкармалыктарды баардык түзүмдүк бөлүмдөрү ушул боюнча иш алып барып негизги документтерин кабыл алат да, калган тактоо иштерин биз өзүбүз жүргүзүп келебиз. Жеңишбек Калыевич, бир суроо бар экен, кабыл алсак, уктуруубуз дагы жыйынтыкталып баратат ошого байланыштуу. Саламатсызбы? Сурооңузду кыска берсеңиз. Алло. Угуп атабыз сизди. Саламатсыздар? Саламатсызбы? Жеке. Угуп атам сизди. Келаткан 30 жылдык майрамыңыздар менен алдын ала куттуктайм. Чоң рахмат. Абдан ушул көйгөйлүү маселе боюнча ушул түз радио эфир жүрүп атат. Ошо радио кызматкерлерине дагы абдан зор рахмат. Рахмат. Жеке, сен таанып атасың, мен Жуман Байкең. Кандай сурооңузду бере берсеңиз? Жеке, мындай. Мына бүгүнкү күндөгү өзүңүз айтып аткандай пенсиянын көлөмү бир кездеги өтө оор жумуштарда жүргөн сугатчылар, чабандар, ошондой эле мындай кара жумуштаган баягы жумушчулар, ушулардыкы мындай айтканда пенсиялары аябай эле төмөн болуп калды дагы, үзөңдү кабинетте отургандардын пенсиялары мындай айтканда кыйла жогору да. Анан муну негизи бардыгын тең ушу бир калыпка келтирип ошол бир калыстык кылыш керек да, себеп дегенде бириники көп, бириники аз кылбаш керек. Анан сизден суроо да тиги мисал үчүн да биринчи суроо. 18 миң сом пенсия алып аткан адамга азыркы жогорулоо боюнча канча сом кошулат? Экинчиден ушу жашырбай айтсаңыз, бүгүнкү күндөгү эң көп пенсия алгандар кимдер? Рахмат сурооңузга. Жеңишбек Калыевич, бул дагы бир сурообуз бар экен, экөөнү катарынан жооп берсеңиз. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Анжел Бишкектен. Былтыртан бери бул эки жапаров ташыйчуна чоң рахмат. Булар көбөйтүш үчүн булардын булактарын жакшы табышты. Эми дагы табыл эле булактар бар. Вот Акылбек Жапарович кайтып койсоңор, мына маселен Кыргызстанда өскөчө Бишкек Ош кошсогон чоң шаарлардан 10 миң деген адамдар бар да, менен 10 миң деген. Керкердин 2 квартира, 5 квартиралар бар, эки этаждан үйлөрү бар. Алардын баарын иностранцтарга киргизип коет, квартирага берип коет. Алардан налог алынбай жүрөт. Анан эл түшүнбөгөн элдер жана эмне үчүн жана квартиралар мурдасынан алып кийин кымбат сатканда эмне үчүн налог алат деп нааразы болуп жүргөн, алар түшүнбөгөн адамдардыкы. Малга эмне салат деп салыш керек. Мамлекет налогсуз жашай албайт. Ал эми жана аферисттер
аны уюштурган оппозиционерлер даже Акылбек Жапаровду кетсин деп газетага жазып турушу да уят жоктор. Ошол эки Жапаров менен ташып дагы ушундай тартипти орнотсо бардык пенсияда көбөйөт, пособияда көбөйгөн, дагы көбөйөт. Рахмат пикириңизге. Түшүндүк Аксакал. Рахмат пикириңизге, ой бөлүшкөнүңүзгө чоң рахмат. Мунун үстүндө биз дагы иштеп атабыз. Мына Жуман Алгазовдун дагы буга чейин айтып кеткен сөзүнө кошулам. Азыркы күндө социалдык фонддо бир нече реформалык мыйзам долбоорлору бар. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Жанагындай учурларды жокко чыгаруу, кандай шартта аз пенсия алгандардын пенсияларын көбөйтүү жөнүндө маселелер турат. Бул боюнча биз иш алып барып атабыз. Баягы отурган жокпуз. Ошого жараша биз өзүбүздүн бюджетибизге канча акча каражаты каралса, ошого жараша иш алып барып атабыз. Муну да туура түшүнүңүздөр. Башка жактан бизге бирөө акча тыйын бербейт. Сиз айткандай налог, салыкты, социалдык төлөмдөрдү төлөгөн учурда гана биз бюджетибиз чоңоюп, ошого жараша пенсияларды убагында жакшы өлчөмдө көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ойлойм. Куттуктооңузга чоң рахмат. Ошол биз эл кызматында болуп жүрө берели. Сиздер аман болуңуздар. Азыр 15 сентябрдан 15 октябрга чейин карылардын эл аралык күнүнө арналган бир айлык жүрүп атат. Ушул учурдан пайдаланып бардык биздин урматтуу пенсионерлерибизди ушул кут маңгурактары менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Жеңиш Шуркалыевич, биздин студиябызга ардактуу пенсионерлерди дагы чакырган элек, алардын дагы айткан сөзүн угуп биргелешип ушул жерден уктуруубузду уланта берсек, бизге меймандарды тааныштырып өтөлү. Элге билим берүүнүн отличниги Ишеналар Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору Жумагүл Коңурбаева жана дарыгер Темирбек Мамыт Кожоев. Саламатсыздарбы? Мына жогоруда пенсия тууралуу дагы маалыматтарды угуп атасыздар биз менен биргеликте. Мына бүгүндөн баштап, кечээден баштап десек болот, Жеңиш Шуркалыевич айтып өттү, банктарга котордук. Бүгүндөн алып баштасаңыздар болот, кечээ алгандар кечээ алды дегендей. Алдыңыздарбы пенсияңыздарды? Мен 17 график боюнча 17-синде алам. Кудай буйрса алам. Биздики да кечээ которулду, бүгүн алабыз. Бүгүн аласыздар. Мына пенсия тууралуу жогорулап атат деп атабыз. Ушу пенсионерлердин мындай маанай дагы жакшы болгондугун баамдап жатабыз. Эми мына соңку өзгөрүүлөрдү өзүңүздөрдүн оозуңуздардан да уксак. Мисалы, социалдык фонд көбөйттүк, мындай дейт. Эми пенсионерлер сиздер өзүңүздөрдүн пикириңиздер? Эми азыркы учурда жашоо дагы улам татаалыраак болуп баратат. Тамак аш продукт, анан кийин өндүрүш жайларынан өндүргөн товарлардын баарынын баалары жогорулап атат. Ошого байланыштуу бул пенсияны жогорулатуу как раз өз убагында жакшы болуп атат деп ойлойм да мен. Как раз кереги тиет, керектүү убакта көтөрүлүп атат пенсия деп ойлойм. Мындай сезилерлик жогорулаганын баамдап атасыздарбы? Сезилерлик жогорулаган баалып атабыз. Өткөн жылы 15% деп неметкен жана бюджеттин айчасын. Анан быйыл этиги камсыздандыруу бөлүгүн 38%ке көбөйттү дейт. Ал кадимкидей эле мындай сезилгендей эле эме берет экен, көмөк берет го, алганда аны көрөбүз. Так жакшылыкка жакшы иш болду деп эсептейм да. Темирбек агай? Чындыгында бул акыркы кезде пенсияны көбөйтүп аткан жогору жактагы жетекчиликтерге чындыгында ыраазычылык билдириш керек. Эң жакшы болду. Айрыкча акыркы 2-3 жылдан бери пенсиянын жогорулаганы, кошулганы абдан жакшы болду. Мисалы үчүн азыр мына бүгүнкү күндө октябрь айынан баштап 38% кошулат дегенде ойлоп атам. Мага мисалы үчүн мындай эсептеп чалабалабай билген кишилердин эсептегенде 7-8 миң кошулат дегендей ой айтып атышат. Бул абдан жакшы. Себеби мындагы бир жакшылык болду. Эң жакшысы ушул момундай бир кымбатчылык күчөп аткан моментте бул пенсионерлердин акчасын, элдин айлыгын көтөрүп аткан жакшы. Мен как медик катарында айтып коеюн, быйыл бизге жакшы болду медиктер үчүн. Айлыкка да кошулду жакшы 100% быйылкы жылда. Эми пенсияга мына экинчи жолу кошуп атат.
өткөндө кошкондо 3000 кошулган. Эми элдин айтымында 7-8 миң кошулат дейт. Кудай жалгап жакшы болуп кетет деген ойдобуз. Айрыкча азыр кымбатчылык абдан күчөп атпайбы? Алдыда эже айтып кетти тамак аш. Тамак аштан мурун дагы мен айтар элем, могу медициналык дары-дармектердин кымбаттаганы өтө жаман болуп атат. Өтө жаман. Айрыкча дары-дармектер ушунчалык катуу кымбаттады. Бул кыйын, айрыкча могу пенсияда отурган кишилерге дары-дармек көп керек болот. Дары-дармек. Кайра келүүлүү өзүңүздөрдүн пенсияңыздарды дары-дармек алганга жумшап калдык деп калсак. Анан калса Женишбек Оркалыевич, мына көбүнчө ушу пенсиясы төмөн деп эле нааразы болуп калгандар мугалимдер менен дарыгерлер болуп калат. Анткени баягы билесиз, бюджетте иштеген баягы бул эмгек акыдан да көз каранды эмеспи? Эми мына ушулар тууралуу дагы айтып берсеңиз, мына эже агайдын негизи бул тенденция көп жылдан бери ушундай болуп келген. Азыркы күндө мына акыркы жылдары айлыктардын көбөйгөнүнө байланыштуу пенсиялары кичине жогорулап баштады. Анткени төгүмдөрдүн өлчөмдөрү өсүп баштады да, ошого жараша биздин да жана бюджетибиз айлык көтөрүлгөндө социалдык фонддун, пенсиялык фонддун бюджети жогорулайт. Ошондуктан ооба биз баягы көп жылдан бери эң төмөнкү айлык алгандар ушул медицина кызматкерлери менен билим берүүнүн кызматкерлери болчу да. Анан ошондуктан биз баягы төгүлгөн акча каражатын кайтарууга келгенде эле өлчөмү аз болуп калып аткан. Бирок көп жыл иштесе дагы ошондой болуп аткан. Ошого карабастан мөөнөтүнөн мурда пенсияларды 60-55 жаштан калтырганбыз. Анткени бул адам именно ушул категориядагы адамдардын стажы жогору болгондуктан 40 жыл, 35 жыл менен 55тен аялдар, 60тан эркектер чыгып келет азыркы күнгө чейин. Мына жогорку трибуналардан да айтылып атат, сиздер көрүп атсаңыздар керек, биз реформага барганда дагы ушул категориядагылардын санын кыскарткыла, иштеп атканын мурунку убактагы 60 жаштагы адам менен азыркы адамдардын физиологиялык баягы эмеси башкачараак. Карылык улам арылап атат, орточо жашоо узактыгы да жогорулап атат деп бизди жакшы кабарларды айтып атышат. Ошого карабастан биз бул категориядагылардын пенсияларын азыркы күндө реформада ушу 63-58ге калтырып койсо, 3 жылдын ичинде дагы пенсиясына төгүмдөр төлөнүп, өлчөмдөрү жогорураак болот деген максатта кылып атабыз. Бирок өткөнкү жайкы сессияда депутаттар тарабынан четке кагылып, бул мыйзам өтпөй калган. Азыркы күндө октябрдан баштап кайра бунун үстүндө иштеп атабыз. Анан аксакал айтып кетти, көбүрөөк кошулат деп, жана Жуман аксакал да суроо бербеди 18 миңге деп. Мен азыр болжомолдо эсептеп көрсөм, базалык бөлүмүн алып салып эсептегенде бир 5,5 миңдин тегерегиндеги сумма кошулат экен. 10 миң пенсия алгандардыкына биз буга чейин эсептеп көрсөк, божомол менен бир 2,5-2600 сомдой кошулат экен. Анан эми баягы буга чейин деле 200 сом, 100 сом кошуп мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша ушундой да иш алып барып келгенбиз. Анан эмнегедир баягы калкка канчалык неме кылсаң ошончо жакпайсың окшойт. Биз туура түшүндүрүү иштерин алып барып эле эми быйыл буюрса мынча кошулду десек, баягы стажы аз, көп эмгек кылбагандар ошолор арызданып атышат да. Анан териштире келсек, мамлекетке кошкон салымы өтө аз. Баягы балдар менен отурган, иштеген эмес, же болбосо 96-жылдан кийин эми жумуш жок болуп калгандан кийин көпчүлүгү баягы жеке менчик немелерди иштеп, алардан төгүмдөр төлөнгөн эмес, жеке эсебин чыгара келсек эле болбогон бир стаж чыгып калат да. Анан эми мисалы үчүн андай жарандарыбыздын жанында мына бул жерде отурган аксакалдардай болуп өмүр бою иштегендер менен теңдеп койгон дагы туура эмес болуп калат. Ошон үчүн биз ар тараптуу саясат жүргүзүшүбүз керек болуп атат да. Бул калыстык болуш керек, теңсиздик алып келбеш керек. Биздин 2 угарманыбыз бар экен, алардын да суроосун кабыл алып койбойлубу? Саламатсыздарбы? Сиз байланыштасыз, сурооңузду бере берсеңиз болот. Алло. Саламатсыздар. Саламатсыз. Жеңиш мырза, 25 сенген эштелмек. Буга рахмат.
жакшылап болсо керек. Мен пенсионермин, ушул мен 25 жыл Союзунда 25 жыл иштегенде. Андан кийин пенсияга бияка октябрь айына барсам, 1-2 жериң оңдолуп калыптыр деп эле 1,5 миң сомго пенсия чыгарып койгон, ошол көбөйүп атат, 4200 болду. Анан радиода айтып атат тиги, минимальный 7,5-6,5 деп чакырып келет. Карасак, Кыргызстандын жарым эле ушундай пенсия алышат экенде. Мен аялым деле врач болуп иштеген, анан тиги типтөө больницасы архиви кар кулап түшүп, архивди басып калып, жана трудовой болгон баары өчүп калыптыр да. Ошондо адилет 1,5 чыккан эме аялым жүрөгү ооруйт, ошо экөөбүздүн пенсиябызды кошсок дагы жүрөк дарага жетпейт экен, 7 экен. Анан ушул кандай болот? Ана жанагы персональный пенсионердин баары илгери акча берип чыгып алганда, аны бир жолу уктуп эле ушунун баары бүттү. Акча берип көп чыгып алыптыр депчи. Мисалы үчүн Афганистанда уктуп эле ошол учуп эле токтоп калды. Элдин акчасын жеп отурушпай ошолор. Анан бул байкуштарга кичине түшүндүк сурооңузду, өзүңүздүн дагы эми мындай айтканда аты жөнүңүздү, кайсы жерде жашайсыз, байланыша турган номерлериңизди дагы таштап койсоңуз жакшы болот эле. Экинчи угарманыбызды кабыл алсак. Арбаңыздар Бишкектен эсен. Жеңиш мырзадан суранып кетет элем да. Социалдык фонд бар жогун бирдей тегиз камсыз кыла турган бир пансион эместигин жана суроо берген коомдук ишмерлерге тартынбастан эле айтып койсоңуздар. Себеп дегенде 6 саны аман адам, сугатчы болобу, башка болобу, башкарма болобу. Эгер ал 6 саны аман болгондон кийин, анын акыл эси жайында болгондон кийин ал өзүнүн пенсиясын өзү кам көрүш керек. Себеп дегенде биз 19 эмес, 18 эмес, 20 азыр 50 жылдан бери жака төрөлгөндөр пенсияга чыгып атат. Демек баары жогу сабаттуу, ошо сугатчыда сабаты бар. Бул биринчиден. Себептен алар өз үчүн эмес, бир жерден бир мен бир сүйлөдүм эле деген сөз кылсын сүйлөп, жөнөкөй эле куру сөздү сүйлөп атат да. Бул биринчи суранып кетерим. Сизден дагы ошол суроо берип аткан угармандардан дагы. Бул биринчиден. Экинчиден, бул радиого коноктор да айтып атат. Ол пенсиянын көбөйткөндү бир жана инфляция деген балекет бар да. Ошо инфляциянын деңгээлин сөзсүз эске алып тургандан кийин көбөйтсөңүздөр, себеп дегенде 500 сом кошулат, азыр минималдуу 500 сом болуптур да, биз байкадык. Көргөндөр мен алган буйруганын алышар. Биз эми баягы бар жогубуз пейлибизге жараша сөзсүз рахмат, ыраазыбыз деп айтышыбыз керек. Аз кошулса дагы, көп кошулса дагы. Бирок ошол жыл сайын биздин законубуздун негизине кошулуп аткандан кийин сөзсүз инфляция бир 10% болсо ага 5% кошуп коюп тургандан кошулду деп айтыштын кереги жок да. Жыл сайын кошулганда инфляцияны эске алып турсаңыздар. Рахмат. Рахмат. Сиз менен толук кошулам. Биз эми эч нерседен антип тартынып бирөөдөн бир нерсе деп айтып аткан жокпуз. Биз жанатан бери эле түшүндүрмө берип атабыз. Ким кандай салым кошсо ошого жараша пенсия алыш керек деп. Мына пенсиям аз деп дагы кайрылып атышпайбы? Эми ар кандай себептер менен деп атат. Анан сиз айткандай 6 саны аман жаш кезинен баштап 18 болбосо да 20 жашынан баштап иштесе дагы 63-кө чыккан эркек адам 43 жыл стажы болуш керек. Анан бул жерде мамлекет баягы биз азыркы реформада 15 жыл минималдык, 5 жылдан 15 жылга чейин минималдык камсыздандыруу стаж жөнүндө түшүнүк киргизип атабыз. Эгер өтүп калса ошондой болот да. Эгер анда стажы жок адамдар, анда социалдык камсыздоо министрлиги тарабынан социалдык жөлөк бул алыш керек. Мамлекеттин камкордугуна өтүш керек деп ойлойбуз да. Анан бул жерде сиз айткан пенсиялык саясаттын дагы бирден бир багыты ошол камсыздандыруу принциптерин күчөтүү, төгүмдөрдү убагында төгүү, стажды тастыктоо. Анан ар кандай себептер менен деп атпайбы? Эми бул жерде баягы айлык акы тууралуу маалыматы жок болуп калышы мүмкүн, бирок ар бир адамдын эмгек китепчеси өзүнүн колунда болот. Андан тышкары күндүзгү бөлүмдө окуган кесиптик атайын орто жогорку окуу жайларынын бүткөндүгү тууралуу
маалымат аскердик кызматында өтөгөн убагы, балдар менен отурганы 6 жылдан ашпаган жалпы бала багуу убагы, ушунун баары эле баягы камсыздандыруу принциптерине туура келбеген убакыт мезгилдер дагы стажга кошулуп эсептелет. Анан мен айтып атпайбынбы, жана 9 жыл стаж болсо 6 жыл бала менен кошулуп туруп 15 жыл менен 5 баласы менен пенсияга чыгып кетет. Анан бийик толуу шарттагылар 45 жаштан чыгып атат. Анан мунун баары эле мындай баягы коомчулукта түшүнбөстүк алып келет экен. Кээ бирөө түшүнүп билип туруп деле сурай берет да. Анан камсыздандыруу төгүмдөрү төгүлбөсө стаж болбойт, ал келечекте пенсияга укук бербейт деген сөз да. Жеңиш Шуркалаевич, биздин угармандар да күтүп калыптыр. Анан калса агай мен эжекеге да сөз берип калалы. Мына финансылык сабаттуулук жөнүндө кеп болуп атат да. Адам иштесе тиштейт дегенчи, мына бүгүнкү күндө канчалык бизде ушундай бир эл арасында ушундай бир түшүнүк пайда болуп калды дегенге болот. Өзүңүздөр да иштеп жүрөсүздөр. Туура, мен бул маселеде ушундай айтат элем. Чындыгында бул жигит туура айтып атат. Өмүр бою иштебей туруп эле анан менин пенсиям аздай берген туура эмес да. Же болсо бир кичинекей ылдыйкы бир аз айлык алып иштеп жүрүп анан ошо айлыкка жараша, ошол айлыктан улам страховой эме төлөмгө жараша анан кийин пенсия чыгат да. Анан ошону туура түшүнүш керек деп ойлойм элдин баардыгы. Анан кийин мен мисалы үчүн өзүмдүн эмембе пенсиямды алып атканыма разымын. Чындыгында меники мисалы үчүн туура эле эсептелип, туура эле чыкты, туура эле кошулуп атат деп ойлойм. Бул жерде жетекчиликке, өкмөткө чоң ыраазычылык билдирет элем мен. Мисалы үчүн иштегениңе жараша, иштеп эмгек кылганыңа жараша, айлык төгүп, канча төгүм төгүп атсаң, ошого жараша эсептеп туруп кошчу убагында кошуп берип атат. Бул жалгыз эле бул жерде соцфондун кошкону эмес. Мисалы үчүн пенсионерлер мына иштеген адамдардын эмеси кызыкчылыгы үчүн айтып коеюн деп атам. Мисалы үчүн иштеген адамдар дайыма жыл боюнча иштеп атса, ар бир жылдын этегинде ошол канча төксө, ошонун проценттик пайыздык айырмасын эсептеп көрүп туруп, дагы айлыкка кошуп турат, эме пенсияга кошуп турат, туурабы? Бул жаман эмес да. Азыр мисалы үчүн өкмөт бул жөнүндө пенсионерлер жөнүндө жакшы эле карап атат. Буга ыраазы болуш керек. Анан тигиндей болуп калыптыр, мунуку мындай болуп калат. Анан азыр алдыда бир адам айтып атпайбы? Кар басып калып, көчкүдө калып калып, документи жоголуп. Чындыгында бул жигит туура айтып атат. Ар бир адамдын пенсиону, трудовой книжкасы өзүнүн жанында болуш керек да. Чынбы? Стажы жөнүндө маселе маалымат ар бир адамдын өзүнүн колунда болуш керек. Анан кийин ал тияктагы сакталып турду эле, анан кийин калып калды деген менимче туура эмес болуш керек. Эже? Мен эми өзүмдүн мисалымда айткым келет. Мен 57 жашымда эмеде чыктым. 2005 жылы. Азыр айткандан да уялып атам, бирок чындыгында ошондой факт 721 сом менен пенсияга чыккан. Ошондон бери иште да калтырбай, үйдө да калтырбай, кыбырап жүрөм да. Жайында 56 күн отпуск алам, калган убакта дайым иш үстүндөмүн. Мугалимдин иши ушунчалык кызыктуу, жакшы, анан эмне иштесем керектүү иш да. Ошон үчүн келечектеги мугалимдерди жакшылап даярданайын деп эле. Мен өзүм кичикей кезимде эме өскөмдө, жетим өскөм, анан ичимде ойлочумун, мени өкмөт кандай неметип атса, тарбиялап, багып, жакшынакай кылып өстүрүп атса, мен дагы ошо чоңойгондо, өз убагыма келгенде ошондой элге кызмат кылам деп, ошол эмемди аткарып эметип келатам. Анан ошо 721 сомум азыркы убакта эмеге жанагы силер топторго билип атпайсыңарбы, 10 миңден 20 миңге чейин ошол группага кошулуп калдым мен. Анан мынчалык эме ар жылуу көбөйүү ар кимдин өзүнүн эмгегинен, кошкон салымынан болот деп тиги жолдошторго айтып түшүндүрүп кетким келет. Мен дагы канчалык көп иштесеңер, канчалык көп салым кошсоңор, пенсия дагы ошончолук жогору болот го деп. Анан особенно жаштарды талыкпай иштесеңер, бир убакта сөзсүз ал иштеген ишиңер кайтып, жакшынакай пенсия алып, силер дагы кутман карлыкка жетесиңер. Иштегиле
эмне эле жанагы Мына ушундай камсыздоо бөлүгүн жакшылап эметип алгыла, түзөө топтоп алгыла. мына ушундай эле жакшы пикирлер ошол эле дарыгерлер, пенсияга чыккан мугалимдер арасында деле ушундай эле көз караш бар да. Мисалы сиздер ошол отуруп атасыздар, угуп атасыздар. Бир гана нерсе мен айтып коеюн дегеним. Чындыгында баардык кызматкерлерде азыр мына бул жигит менен макул болуш керек. Айлыктар жогору. Эң кызмат иштеген кызматкерлердин ичинен эң айлыгы аз бул мугалимдер менен доктурлар. Мына мен сизге элке белгилүү болушун үчүн айтып коелу. Врачтын 5 жыл иштейсиңби, 10 жыл иштейсиңби, врачтын бир ставкасы 11 000 сомго жетти. 150% көтөргөндөн кийин башта 5 000 сом болчу. Азыр 150% көтөргөндөн кийин 11 000 сомго жетти. Бир ставка медиктин айлыгы. Өзүңүздөр ойлоңуздар, ал жанагы эл врачтар тигил айлыкты көп алып атат, мынтип атат деген стажга жараша, анын категорияга жараша, анан кийин дагы жанагы башка эмелер бар. Ушундай анан жарым ставка, 0,05 ставка деген кошулат. Ошолордун баарын берип, даже азыр дагы рахмат, дагы өкмөткө рахмат. Мэрия тарабынан шаардагыларга дагы акча кошулуп атат. Мындай баягы 1 000 сомдон кошуу мүмкүн. Жергиликтүү бюджеттен дагы мындай колдоолор болуп атат. Ошолор менен жана 20 000ден 25 000ге жетип кетти деп айтып аткан ошол. Болбосо врачтын айлыгы 11 000 сом эле айланайындар. 11 000 сом 200. Азыр бюджеттик акча. Эгерде бул жанагы налогдо иштеген, соцстрахта же башка жакта иштеген адамдардыкындай кичине айлык жогорураак болгондо, чын Кудайга шүгүр биздин айлыгыбыз дагы эле пенсиясы жогору болуп. Ооба жана суроо берип кетишпедиби? Кайсы тиги 100 000 тегерегинде пенсия алгандар кайсы сфера деп. Булардын баары эми азыр билесиздер, жана биздин стратегиялык объектилер бар, Кумтөр деген. Ошол жакта иштегендердин айлыктары жогору. Андан тышкары финансылык чөйрөдө иштегендер, банкта иштегендер, булардын айлыктары эми жогору экен. Анан ошого жараша төлөмдөр жасаган үчүн биз алардыкы мисалы үчүн кыркып алып салганга болбойт, укугубуз жок. Анан сиздин сөзүңүзгө кошумча алып кетейин, мен кызым өзү стоматолог да, анан айлыгы 7,5 000. Анан жаш адис болгон үчүн аныкы сиздердикиндей болгон категория эмелери жок. Ошондуктан бир эки жерге барып иштеп аракет кылып чуркап жүрөт. Анан жаштарга дагы кыйын азыркы күндө. Анан баягы биз колубуздан келишинче балабызды мен сизге толук 100% кошулам. Кошулганым бул азыркы кезде эмне үчүн жаштар медицинага мединститутты бүтүп алып, анан кийин иштебей аткан, врач болуп иштебей аткан. Мына ойлоңуздар, 7 000 сомго стоматолог. Хирург, мен хирургмун. Хирургтун айлыгы 11 000 сом. Тетекте көчөдө басып жүргөн жанагы азыр керек болсо кароолчунун айлыгы болбу, неке болбу, 13 000 сом. Биздин угармандарыбыз дагы көпкө чейин күтүп калды окшойт, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Бишкектен чыгаттан Муртан. Ушул пенсия болуч азыркы кийин 5-10 жылда кандай болот? Азыр жумуш орду жок болуп атпайбы? Мамлекет бюджетти жок, статуттуу бюджеттинде бар, калган жумуш жок да. Базарда кафе ресторандаргачы аларды эмне үчүн төлөбөйт да, пенсия фондун төлөй албайбыз да. Кантип төлөйбүз? Алар барсаң төлөйбүз деп оңдолатып, ошонун казандар анда иштесең кете берди. Түшүндүк. Кафе Сурооңузга түшүндүк. Экинчи угарманыбыздын суроосу, саламатсызбы? Бере бериңиз сурооңузду. Мореки пенсияны көбөйттүк деп атасыңар. Анан мореки врач аксакал айтып атат 7 000 кошулуп атат. Сиз 7 000 кошуло берсин, анда талаш жок. Анан врачтардын баары эле тиги туда-суда элдин баары врач болуп иштей албайт, мугалим болуп иштей албайт. Алар тиги коррупцияны өнүктүргөн ушу врач менен мугалимдер болуп атат да. Салымды аябай коштуңар, жакшы иштедиңер болот. Анан эми болот, президенттин указы бар болот. Закон чыгарылган, жанагы прожиточный минимумду алыш керек деп. Анан силер иштегиле, азыр иштебей жүргөндөр толтур, алар кийин кантип тиги пенсия алышат болот. Прожиточный минимумга чыгара албай атасыңар. Анан кийин тиги айтып атасыңар тиги иштегиле деп. Иш жок болуп атпайбы? Өнүккөн мамлекеттерде жанагы по старости лет прожиточный минимумду бериш керек. Президент айтып атат, 1 жыл болду. А силер тырышып отурасыңар, баягы пайыздын ашын байып саят болуп. Рахмат. 20 000 киши
прожиточный минимумга жетпей атат. Ошолорго 500 сом, күнүнө 17 сомдон кошуп атасыңар. Рахмат. Сурооңузду кабыл алдык. Биринчи угармаңыз менен экинчиси окшошлугу. Рахмат. Эми бул жерде жалпы республикадагы экономиканын абалына караш керек. Жанагы биринчи угарманыбыз буга чейинки деле айтып кетти. Эмне үчүн төгүмдөрдү төлөбөй кийин учуру келгенде пенсияны талап кылганга биз аябай мастербиз да, мындай чебербиз. Биздин калк ушуга көнүп калганбы, ушундан такыр четтей албай койдук да. Биз ушу канча жылдан бери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз, жана финансылык сабаттуулукту да жогорулатуу үчүн жаштарыбызга деле айтып келебиз. Бирок тилекке каршы тигүү өндүрүшүн дагы төмөндөтүп бердик эле, тарифин 12ге түшүрүп, 27,100-дөн 23-дөн 12ге. Алар деле прям ачыкка чыгып кетип төлөп укмуш болуп кеткен жок. Эмнегедир биздин өзүбүздүн иш берүүчү менен иштеп аткан адамдын жоопкерчилиги азыракпы деп ойлойм да. Анан баягы камкордукка муктаж адам катары эле ушу мамлекетке кошкон салымын эсепке албай эле анан талап кылганды эле билип калдык да. Эмнегедир ушул эмеге аябай көнүп алыптырбыз. Анан айтып аткан чет мамлекеттерде налогтор 50%га чейин. Мисал үчүн Скандинавия өлкөлөрүндө. Ошон үчүн аларда жанагы мектеби, транспортуна кандайдыр бир жеңилдиктер эмелер берилет да. Анан салык түшпөсө, бюджетке акча түшпөсө, анан барып эле мамлекетти кыйнап эле бергилесилер, беришиңер керек дей берген сөз туура эмес го деп ойлойм да. Муну ошо кичинекей баладан баштап картаңдарга чейин баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Анан үндөп кетет элем да, эми канчалык болбосо дагы биз мыйзамдуу мамлекетте жашагандан кийин мыйзамды аткарышыбыз керек деп. Жана бир аксакалыбыз айтып кетти, квартиралардын баарын сдавать этип анан төлөмдөр жок деп. Мына азыркы күндө бул жагынан да иш алып барып атса, кайра эле ошол калкыбыз, коомчулугубуз бизди тоскоолдук жаратат, бизди төлөгүлө деп кыйнап атат деп атабыз да. Анан эми бул эменин эки жагы бар да. Ошон үчүн биз айтып атканыбыз жана ар тараптуу карап чыгып анан кандайдыр бир реформаларга барбасак, жогоруда айткан бир угарманыбыздын суроосу ошонун өзүнөн өзү жооп болуп атат да. Келечекте пенсиялык фонддун тагдыры эмне болот деген. Анткени иш менен камсыз кылып жумуш орундарын биз түзбөсөк, экономиканы көтөрбөсөк, пенсиялык фонд деле өзүнөн өзү пенсия алып төлөнө бербейт. Бул азыркы күндө иштеп аткан адамдардын топтолгон акчалары бүгүнкү күндөгү пенсиялар менен камсыз кылууга жумшалат. Жеңиш мырза, соңку сурообуз кыска жооп берип коесузбу? Патент алып иштеген ишкерлердин төлөмү пенсия топтомуна кирбейт деп жатат. Ушул туурабы? Патент негизи бул салык кызматына төлөнө турган төлөм. Азыркы күндө патент менен камсыздандыруу полиси бир бланкта белгиленген. Ошондуктан салык кызматы патент берип атканда социалдык төлөмдү кошо төлөтөт. Ошондуктан көпчүлүгү азыр айта берет да, эмнеге мурда биз төлөбөй жүрчүбүз? Мына үлүш жеринде деле ошондой эле көйгөйлөр бар. Анткени пенсияга чыкканы келгенде 94-жылдан бери бөлүнгөндөн бери төлөбөй жүргөндөр бар да. Аларды сотко берсе, мен бере турган эч нерсем жок дейт. Анан келип пенсияга чыгарда анын айып пулу менен төлөгөнгө келгенде эле анан социалдык кызматкер, салык кызматы бизден акча талап кылып атат, бир кандайдыр бир тиги взятка сурап атат деп эле туура эмес бир пикирлерди айтышат да. Чындыгында бул анын өзүнүн жеке эсебине түшө турган камсыздандыруу төгүмдөр. Кайра келип эле анын бардыгы карылыгын камсыздай тургандыгын ойлонбой жатабыз биз. Мындай айтканда бүгүнкү күндө финансылык сабаттуулук ар бирибизге керек экен. Кыргыз эли илгертен ушул макалды ар дайым колдонуп келип иштесең тиштейсиң деген. Чоң рахмат урматтуу радио угуучулар, урматтуу ага эжелер, оорубаңыздар, көп жашаңыздар, сиздерге бекем дөн соолук, дөөлөттүк каарылык каалайбыз. Жеңиш уркалыбыз, сизге дагы ишиңизде ийгилик болсун. Келе жаткан майрамыбыз менен урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн пенсиялык саясат тууралуу элге билим берүүнүн атлешниги Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетинин ардактуу профессору Жумагүл Коңурбаева жана дарыгер Темирбек Мамыткожоев, ошондой эле социалдык фонддун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Мукамбетов менен түзөөдө баарлаштык. Түз эфирде Гүлжан Каражанова алып бардым. Биринчи радио менен бирге калыңыздар.